Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден көз жұмғанына 1433 жыл болды. Ошодан бері ақырғы пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам қиямат күнге чейин біздің пайғамбар. Бұға иман келтіреміз. Тағдырға иман келтіреміз. Жақшылығына дағы, жамандығына деп, өлгөндөн кийин тирилүү деп иман келтіреміз. Ошон үчүн урматтуу эне карындаштар, баарыбыз өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилем. Өлүм менен сыноо бүтөт, жашоо бүтпөйт. Сынала турган убакыт бүтөт, ажал деп коет аны. Бирок жашоо чыныгы жашоо башталат. Жалган жашоодон чыныгы жашоого өтөсүз. Өлүм бул көпүрө. Жалган жашоодон чыныгы жашоого көпүрө. Аллах субханаху ва таала барзак аламын жаратып койгон, ахирет аламын жаратып койгон. Ошондуктан мусулман адам, мусулман деп кимди айтат? Өлгөндөн кийин тирилгенге ишенгенди айтат. Канча энелерибиз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз, чоң аталарыбыз канча деген өтүп кетти. Алардын бардыгын кыямат күнү көрөбүз.